iki. Bidir Rasta Kulüçan. Bidir Aksiyrak Kulüçan. Өз кесибин ардактаган акыл ага сыр төрөнүнө келип жашап жатканына 25 жылдын жүзү болгонун айтат. Анын 15 жылын энергетика тармагына арнап, чек арада жайгашкан айылдарга, кыштоолорго жарык берүүдө тыным албаган эмгек жолун улап келет. Эл кызматындагы электр эпкеринин иши таң эртелеп башталып, ар күнү тапшырмасын алып, анан ишке киришет. Бул подстанция 110 жерден Аксыйракты, Заставаны, анан Кытай компаниясына 2 фидер, 4 фидер чыгат. Ошолорду үзгүлтүксүз свет менен камсыздап турабыз. Өчүрбөгөнгө аракет кылып. Бул подстанция эски 82-жылы салынган. Оборудованиялар азырынча эски, жаңы, четинен жаңыртып атышат. Буюрса, бул тоголок атылса дагы бир трансформатор коюлуп, анан жаңыланат деп ойлойм. Тез арада жарык өчүп калган аймакка электр энергиясын жеткирүү керек. Мындан улам кыска чыңалуу болгон жерге жөнөп, жарыкты калыбына келтирүү менен алек. Эпкер болуп иштөөнүн түмөн түйшүгүн аңдап билип, этият болуу керектигин айтат. Сыр төрөнүнө жарык берүүчү көмөкчөрдөн 1982-жылы курулуп ишке берилген. Жыл сайын оңдоп түздөөлөрдө орун аларын белгилейт. Кыргызстандагы бүткүл электриктерди, ардактуу эс албагыларды жүрүмөн эмгек кылып аткан азыркы электриктерди окуп аткан жаш буун студенттерди да баарыңарга ден соолук, иштериңерге ийгилик, үйлөрдө бакыттагыдай болсун. Майрамыңар менен. Шарты катал чек арада жайгашкан аймакта шамал болгон маалда жарык үзгүлтүккө учурап келген. Быйылкы жылы бул маселеде жөнгө салынып, Үч Кошкон, Карасай, Акшыйрак жана чек ара бөлүгүн тейлөөчү 38 чакырымдык чубалгылар тартылганын айыл башчысы белгиледи. Сыр төрөнү боюнча жалпысынан 38 километр электр чубалгылары чоюлду жаңыдан. Биякта шамал болсо эле ошо чубалгылардын эскилиги жетип, зымдар бири-бирине тийип, замка өчүп калган күндөр көп болгон. 19,5 миллион сомго ошо 38 километр Үч Кошкон, Карасай, Акшыйрак жана 2 заставага жаңы чубалгылар чоюлуп, азыр ошол электричество боюнча көйгөйлөрү чечилди деп айтсак болот. Мал чарбачылыгы менен алектенип, Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан алыска Акшыйрак өрөөнүндө жыл санап шарттар түзүлүп, көчүп кеткен тургундар кайтып келе баштаганын айткан Акыл Өзбеков бош убактысында ар дайым өлкө аймагында болуп жаткан жаңылыктарга назар салып турат. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Жети Огуз району.